Салам, мен Максатмын. Диана экөөбүздүн жүргөнүбүзгө жарым жыл болду. Мен жоош болсом, ал тентек. Биздин кыялдарыбыз карама каршы, от менен суудай. Бирок биз бири-бирибизге тартылып турчубуз. Байкашымча, биринчи сүйүү болсо керек. Биз болгону 18 жашта элек. Жаңыдан эле экзамендерди бүтүрүп, университетке тапшырдык. Мен кедей үй бүлөдөн элем. Апам жалгыз чоңойткон. Ал пол жугуч болуп иштечү. Атам болсо бизди көп жыл мурун эле таштап кеткен. Анан Бактыгүл деген чоң энем бар. Ал түндүк жакта жашачу, бизден алыс жакта. Ал эми Диана болсо бай, бизнесмен Аскар Саматовдун кызы. Анан ал барчылыкта, токчулукта чоңойгон. Диана башка өлкөгө окууга тапшырыш керек эле. Бирок атасы биздин шаардагы университеттерге тапшырткан. Кызын Европага жибергенден корккон. Балким ал жактан жаман балдарга кошулуп кетет деп ойлогон. Бирок экөөбүздүн мамилебизди угуп, аябай өкүндү алып калган. Качан мен алардыкына конокко барганда, кокустан сөздөрүн угуп калдым. Диана, эмнеге сен үйгө алып келдиң маданияты төмөн баланы? Ата, эмне деп жатасың? Бул менин досум Максат. Ал жакшы бала. Ал кедей үй бүлөдөн да. Анан сен аны менен кантип жашаганы жатасың? Же мени квартира алып берет. Анан тиги кедейди жумушка алат деп ойлоп жатасыңбы? Диана унчукпай калды. Ал сүйлөп жатты. Русланга эле тиесиң. Райымовдор аябай бай үй бүлө. Менин сулуу кызым го. Эчтеке эмес кызым. Мен сага туура чечим кылганга жардам берем. Кечинде кафеде отуруп, Диана экөөбүз сүйлөшүп жаттык. Кантебиз? Атасы каршыда. Диана мени сооротуп жатты. Атасынын тилин таап, уруксаат аларын айтты. Мен байдын кызын сүйгөнүмө өкүнүп жаттым. Ал болсо тамашалап, кантип кедей баланы сүйүп калдым деп коет. Убакыт өткөн сайын сезимдерибиз күчөй баштады. Мен анын колун сурадым, а Диана макул болду. Байкашымча, атасы чындап жинденген окшойт. Ал кызына белгизбей мени чакырды. Мен кичине коркуп турдум. Аскар Саматов чындап эле мага $100,000 сунуштады. Мен Диананын жашоосунан жоголуп кетишим үчүн. Мен акырын бирок чечкиндүү жок дедим. Жашоомду бузуп, жаман кылуу колунан келерин айтты. Андан көрө $100,000 алсаң, кедейликтен кутуласың деди. Апам дагы кубанарын айтты. Ал жообун шашпай, ойлонуп туруп берсең болот деди. Мен эмне кыларымды билбей, ары бери басып жүрдүм. Акырында бир чечимге келдим. Чынында Диана экөөбүз пара эмеспиз. Ал байдын кызы, а мен кедеймин. Акыры бир чечимге келдим. Анан Диана менен жолугуп коштошоюн дедим. Акчаны алайын деген оюм деле жок болчу. Кантип алмак элем? Сүйгөнүмдөн ажыраш үчүн. Кечинде Диананын сүйлөшү сөз бар деп чакырдым. Бирок Диана биринчи айтты. Ал кубанычтуу, боюмда бар деп айтты. Мен шок болуп калдым. Анан түшүндүм. Эч кандай коштошуу жөнүндө сөз болбойт. Мен аябай кубандым. Жакында ата болорумду угуп, бирок баарын ачык айтып, мага атасы акча сунуштаганын да айттым. Ал башында капаланды. Анан укмуштуу планды сунуштады. Мен ошол $100,000 алышым керектигин, анан биз башка шаарга качып кетип, ошол жактан жаңы жашоо баштайбыз. Эгер атам боюмда бар экенин билсе, алдыртып салат деди. Эртең менен Аскар байкенин кабинетине барып, Диананын жашоосунан жоголом деп макулдугумду бердим. Мен аябай капалуу баланы ойноп жаттым. Атасы аябай кубанды. Бир жагынан таң калып да жатты. Атасы менин кайгымды тең бөлүшөрүн жана эртерээк башка кыз табышымды айтты. Мен акчаны алып чыгып кеттим. Кечинде сүйүнгөн Диана жана мен алыс жакка учуп кеттик. Андан ары айылга машина менен бардык. Биз байкатпай барып чоң энебизди таң калтырдык. Бирок менин Бактыгүл чоң энем кубанганынан өзүн жоготуп кое жаздады. Анткени биз 10 жылдан бери жолуга элекпиз да. Диананын атасы баарын уккандан кийин аябай жинденгенин билип калдык. Анткени аны өзүнүн кызы жана бир кедей бала алдап кетти да. Аны бир гана Диананын ар кайсыл уюлдук аппарат менен жазган СМСтери сооротуп турду. Баары жакшы, сиз капаланбаңыз жана эч сарсана болбоңуз деген. Бир нече айлар өттү. Мен Диананын кеңеши менен акчаны башка бизнеске жумшадым. Иштер оңунан жүрө баштады. Төрөттүн убактысы келди. Ошондо мен аябай толкунданып жумуш менен алысып турдум. Качан мага чалып, бир баланын атасы болдуңуз дегенде төрөт үйүнө шашып барсам, ал жактан Диананын атасын жолуктурдум. Мен шок болуп калдым. Бирок атасы толкунданып турду. Анан да кубанып жатты. Диана менен небересин көргөнүн айтты. Анан эми кызым менен неберемди кантип бөлүшөбүз деп сурады. Жиним келип туруп, мен аялым менен баламды эч кимге бербейм деп чечкиндүү айттым. Атасы күлүп туруп мени сооротtu да, биз жөнүндө баарын билерин айтты. Эң башкысы баланын атын анын урматына Аскар деп койгонумду угуп, ыраазы болгонун айтты. Мен кечке ойлонуп, Аскар деп коелук деп айтканымды эстей албай койдум. Анан мага жетти. Бул акылдуу аялымдын укмуштуу пландарынын бири экен. Чоң Аскар мени бекем кучактады. Анан экөөбүз жакын арадагы кафеге барып, кичүү Аскардын урматы үчүн кичине ичтик. Диананын атасы баласынын сүрөтүн кечке суктанып карап жатты. Кичинекей Аскар Саматовдордун бизнесин улантуучу бала. Достор, биздин каналга жазылгыла.
лайк баскыла жана алдыда комментарийге өз оюңарды жазып калтырсаңар болот.